Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге сатыла турган бир кочкор, 3 баш чоң кой, 2 баш козуну көрсөтүп беребиз. Кара балтада булар сатылат. Биринчи мына чоң кочкордон баштай берейин. Өңдүү, койго коюлган, эти арык. Арыктыгы сиздерге жакшы. Алыс жерге алып кеткенде ожирение болуп оорубайт. Анан жанагы любой жерге апарсаңыздар эти даяр сразу секирип кое бересиздер. Мына кочкор. Жаңы экчиш жарып атабы? Экчиш да? Бол, мына. Не линия бу кочкор? 80 линия, бул бардыр 80 линия. Барбы? Бар, 80. Кочкордагы? Кочкор мынагу алдыңкы сол кулагынын астынан оюгу бар экен, Бул мындай. Мо кара балта жакта мен көп көргөм, мына алдыдан артынан оюп койгондор, булар жанакы мисалы үчүн 24 төлүнү оң кулактын астынан бериши мүмкүн, ургачтын аркасынан бериши мүмкүн, кийинки жылы эркегин астынан сол кулагын, ургачтын аркасынан алмаштырып кете берет да, кыскасы. Өздөрүгө белги үчүн. Демек ушул жакшы эле короого кызыккан бир адам чарбасынан чыккандыгы билинип турат. Экинчиси мына чистотасынан дагы мындай жакшы эле короодон чыккандыгы, кочкордун тазалыгынан өңү мындай золотистый, беттери молочный болгондон көрүнүп турат, Так, кочкордун параметрлери кандай? Кочкордун параметри кулагы 20. Кулагы 20. Бою? Боюн бир жол тапканын 93% чыккан. Андан кийин дагы келип өсүп калды, мага келгенде. Ошо 93% келип алып барайын. 90 плюс, 90 плюс да. Болду, эми кыскасы өлчөшөсүздөр. Может сиз бийигирээк кылып өлчөгөнсүз, ылдыйраак кылып өлчөгөнсүз. Ары бери 1-2 сантиметрден ары бери болот. Ал жагы эми кызалат болбу, соңунда да болот. Жакшы жерден келген кочкор өзүнөн иштейт десем. Болду. Мына 3 кой, 1-2 дуалдын астында 3 кочкордун ары жагында. Булар жаштары кандай 3 койдун? Мына чекеде турат го. Бек айдап коюң, айдап. Так, мына. Мына. Бирди тууган, Мыналар 2. Мына мына золотистый. Мына экөө 2-ни тууган, Кулактары 19-дун 18-дин ары бери окшойт, Бойлору 85-дин ары бери. Так, козу бул жашы чоңураак экен, бул жашы кичинерээк экен. Аппак. Жашы десем, бул ар түрдүү адамдар бар экен. Сен 6 тиш десең, 46 деген адамдар бар экен. Бул койдун ичинде укам эле кой менен тренировка кылабыз. Кой 10 козуга чейин берет. Болду. Жөн эле берет. Так. Анан кийин 6 тиш дегенде бол, 6 тиш деген кой 2 эле жол тууган кой болот. Сол адамдар ал жаңы баштап 6 тиш 8 тиш десе каргалды. Ошо 6 тиш 8 тиш деген кой ошо козун берет. Адресибиз Кара Балтада. Айтып коелу, адрес какта дейт экен. Доставка любой жака уюштуруп беребиз. Болду. Мына 2 коз жөнүндө айтып, мына келип токтоп калды. Мына кичинеси аппак экен, Өңү жакшы экен мына кичинекей козун. Так, астыдагысы айга чоңураак экен, көрүнүп турат. Короче, шу экөөнүн баласы болуш керек да. Шу 2 койдучу, оны 2 койду. Мен точно билбейм, бирок мен булар эми чоңалдым да. Болду. Так. Бааларын кандай кылып бересиз? Общий мына айда 6 башты эсен. 250 миң сом. 3 баш кой, 2 баш козу, 1 баш кочкор, Болду, 6 баш. Кемитип дагы сүйлөшөбүз. Анан кочкордон алат элем, мынан алат элем десе, онда ошого карай иш кыла беребиз. Сүйлөшүлө берет. Бөлүгөндө кандай болот? Кочкорду өзүнө алса болот, туурабы? Кочкорду өзүнө бөлүп алса болот. Так, 5 алып атканда кочкорду бөлүп салса да боло берет, туурабы? Боло берет. Болду, туурабы? Мага кочкор кереги жок, же кочкор гана керек деп чалыш керек. Боло берет. 3 койду бөлүп сатпайсыз. Эми 3 койду бөлүп сат десе, 3 койдон бөлүп сата берем, онда дагы башкачараак сүйлөшүлө берет. Ким кандай кааласа чала берсин. Короче, Бирок азыр эсен көп адам ошо мага 5-6 керек эле, 4-5 керек эле дейт экен. Болду. Так. Майлы. Койлор, Койруктар очень идеал. так, койлор бооз кысыры так эмес, Койлор эми кочкордун ичинде эле жүргөн деген булар эми азыр күзгө маалыкан билинбейт да. 70% бооз да. Азыр, Азыр 100% мен өзүм колумда болсо 100% айтат. Вот Кыргызстан боюнча 70% коюп качып калды бүттү окшойт, 70% качып жатат. Аягын болот. Болду, анда эми Койруктарын көрүп коюп. Но кочкор менен канча күндөн бери турат? Бул кочкорго кошулганына 4 күн болуп калды. Секирбеди бирок, Жок, бирок эле деп атат. Точно секиргенин көрбөдүм. Анда күйүүсү жок окшойт. Эми дагы кочкорго кошуп кое бересиздер. Кыскасы под вопрос, бооз кысырлыгы.
Кара-балтада чалып сүйлөшө бересиздер, ушулар сатылат. Ары бери айдап коеюн. Койлор өңдөрү жакшы биринчиден, жүндөрү таза, пух жок. Мына чистота муну айтат, мына чекедеги кой. Жаштары жаш кой экен, 1-2 туулган. Шефке кошумчалап айтып кетейин. 6 тиш, 4 тиш, жаңы 8 тиш жарып тур деген койдон коркпоңуздар. Жаңы 8 тиш жарып тур деген бул күчүнө толуптур деген сөз. Эми кочкордон кыжалат болсоңуздар болот. Жаңы 8 тиш жарып тур, 3,5 жашта экен же 4 жашта экен деп кыжалат болсоңуздар болот. А бирок койдон эч кыжалат болбоңуздар. Кочкордон эмеле болбойт экен, мына ландрас канча жаш болуп жүрдү. Эми дейм да. Просто кочкордун жашыраагын иштеткisi келет го көптөр. Адамдар эсен, аны жаңы баштайт дагы түшүнө бербейт да. Койду бүтүрөйүк, койдо ошол кыжалат болбоңуздар. 2 тиш полторашка, 4 тиш 1 жаш 8 айдан 2 жаш 2 айга чейин. 2 жаш 2 айдан баштап 3 жашка чейин 6 тиш. 3,5 жашка барганда уже бардык кой кочкор 4 жашка чыкпай эле 8 тиш болот. Ошону менен жаңы 8 тиш болот. Кийин бир 7-8ди же 5-6ны тууп бүткөнгө чейин төгөрөк болот. Баягы капталдагы жарып чыккандан кийин да капталдагы тиштер кичирээк болот. Боковой тиштери. Ошолор кийин кууп жетип төртөө бирдей болот, 8 тиш, Кой аркын карайт десем. Жок, көбүнчө. Ошо ойдон туруп эле ортодон сырас түшөт. Кээ бир койлордуку сен айткандай болот. Мындай кыркат. Мындай болот да, мына. Мен бармактарым чекеде тиштен кичине болот, кийин бир 5-6 тууганда мына баары бирдей болот, төгөрөк болуп, Көбүнчө мында караса тиш ничкерээк десем. Ооба. Төгөрөк деген сен айткан, тур эле. Кийин ошо төгөрөк болгондон кийин анын асты ичкери баштайт турат. Тиштин түбү ичкери барып, ичкергенден как будто ичке узун көрүнүп калат да, коёнун тишидей болуп. Анан ошондо уже ошону айтсаңыздар болот. Бирок 8 тиш бул баягы эми тиши уже эсе козу бере турган мал. 6 тиштен вообще коркпоңуздар да. 6 тиш бул али жетерине жете элек, күчүнө толо элек деген нерсе да.